Assalamu alaikum. Урматтуу агалар, энелер, чарбагерлер. Ушундай болгон бактан маалымат бермекчибиз. Бул бактан маалымат бергени бүгүн 22 апрель Жалал Абад обласу Нокен району Эдил агамдын үйүнө келип калдым мен. Эдил ага, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктар. Жакшы келип алдыңбы? Жакшы. Нокен району Нокен айыл өкмөтүнө карайт бага? Рахманжан айылы. Рахманжан айылы. Эдил ага мага жазганына көп болуп калды. Ушул алмалар, ушу мөмө жемиштер, дарактар баары гүлдөгөндө жазды эле. Мен эми колум тийип эми келдим да мына. Эдил ага бүгүн кандай нелерди айтып беребиз, нелерди көрсөтүп беребиз? Биз элге бир оптуңуз менен бир бөлүшүңүзчү бир. Канча жылдык опыт деги? Бак дарак боюнча. 10 жыл болуп калып атат. 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. 2012 эккенмин. 2 жыл путалбай калды булар. 2 жылдан кийин путогон эч ким жок. Өзүм үйрөндүм. Результат ушу болду. Испытаниядан чыкты. Кудай кааласа. Анан ушу элдерге дагы туура өзүм билген акылым жеткен нерсени айткым келет. Бутодон эми биз кыргыздар эге эле койсок өсүп кетет экен деп башында ошону жүрдүм да. Койдум көктөгөнүнө сүйүнүп. А бутаса андан да сонун болот экен монтип. Түшүмдү көбүрөөк берет экен. 100%. Ошону айтып коеюн деп аткам элдерге. Бул азыр ошондо общий кызмат кандай? Сиздин мына ошо багыңыздагы чакан огороддогу бак бул жер, Ооба, 20 сотик жердеги. 20 сотик жердеги. Мына айлана чөйрөдөгү мына дрондон дагы коюп коем туугандарына. Көрүп атасыңар, айлана чөйрөдө эч жерде бак жок, жалгыз эле сиздин үйүңүздө бак бар экен да бу жерде. Ооба. Кайракы жерлер бул жер. Насос менен тарттырабыз, сугарабыз. Анан кийин ошол кайракы жерге эгип көктөтсө азыр айылды жашылдандырса жакшы нерсе. Жакшы нерсе. Ушуну мен элдерге советим эле айтып койгум келет. Жакшы идеяларды мына кылса болот экен. Аракет кылса болот экен да. Аракет кылса болот экен. Ийгиликтерге жетишет экен. Бул эми азыр сиз ошондо бул жерде эмне эктиңиз? Бул жерде азыр 80 түп семеренка мунуга. Алма. Алма, семеренка алма. Бизде таш алма деп коечу эле. Илгерки ошо таш алма бул. Жарымы биягы аралаш. Аралаш тең. Шабдалысы бар, өрүгө, кокон келес. Бул эми участкага жан келгенде эми кыла бергенсиз бар жок да? Үйдү салбай атып, ушуну баштадык. Болобой да испытание кылып көрөйүн кайракы жерге деп. Болот экен, элдер эксе, мен өзүм туура маслихатымды берет элем. Эксин, көгөрсүң. Кандай десем эми? Ушу кароодо экен да, кыскасы. Кароодо экен да? Кароодо экен. Муну башынан айтып кетиңчи, муну алмаларды эгип канча жылда мөмөгө кирет бул? Өзү дегиле эмне эккен бизге пайдалуу, пайдасы жагынан мына кеселик азыраак, мөмөнү жакшы, өтүмү жакшы нерселер эмне, кандай мөмө өзү деги? Эми мен кызыкканым бул семеренка алма болду. Основной. Мен дагы башында багбанчылыкты билбеген үчүн аралаштырып эктим. 80 түп семеренканы эктим. Муну эми сактаса, кыскасы күздө терип сактап койсоң, жазга чейин жетет экен. Жазга чейин сатып тиричилик кыла бересиз, Тиричилик кыла бересиң. Керегинче алып чыгып яшик менен сатып, тыйын тыпыр кылып аласың. Бул жагы жакшы экен. Анан былтыр 1 тонна ашыгыраак берди бул жер. 4 жылдан кийин бере баштаган. 2016 жылы. Ошондой. Мына басайлычы. Азыр ошондо дагы плюс бактан дагы башка суроо берем. Плюс сиз дагы мына бак дарактарды кыркып путап берүү кызматын дагы көрсөтөсүз, а? Ооба. Ал кызматты кылып эле атабыз элге. Пайдабыз эми ушу менен тиет экен, салымды элге ушинтип кошот экенбиз. Эми путаса, муну айтып, путаса бардыгы мөмөшак болуп калат экен да. Жанагы эркек ургаачы деп коет булар да. Бизде эми кыргыз тилинде айтканда эркек ургаачы деп коет, мөмөлүү шак, мөмө бербей турган шак. Азыр мунуларды көрүп атасыңар, мына учуна чейин мөмөлүү шак. Учуна чейин дең, ооба. Эркек шагы жок, мындай айтканда. Бул эми токтоду. Мына бутонун кереги жок эми, аралап көрсөк болот. Мисалы мынага бардыгы эле мөмө шак. Баары эле мөмө шак дең. Эркектери жок дең, жанагы эркеги кандай эле жанагы айделин өзү неме болуп кетет да, ал? Эркеги куалап кетет эми. Азыр көрсөтөйүн десем менде жок мынага. Бардыгы мөмө шак. Ал эркеги куалап кетет дагы, алга күчтү берип тура берет, мөмө шак процентин азайта берет бул.
Tüйбөйт. Бул ошо эркек шакты өстүрүү менен занят болуп турат да бул, Ооба, кырккандын себеби бардыгы мына мөмөшак кыркып отуруп, мөмөшакка айландырабыз да буну. Анан кийин сизге төлгө түшүм бере берет. Ал муну мөмөлүү шак өспөйт. Анча. Беркине эркек шакты кыркпай койсо өсүп кете берет ол. Түйбөйт. Мынандай немеден убакыттан уттурат. Убакыттан уттурат. Убакыттан уттурат. Монтип атайын ушинтип неме кылып кылат экен да, ортодогу түз өстүрбөй монте. Бул эми Пиала деп коет, шыны деп коет, бир демге деп коет, унуттам мен. Ошондой деп коет, эми муну ортосу шамалдаш керек дагы, күн тийиш керек. Күн тийсе бул алма чоң болот дагы, мындай калориясы да жакшы болот күнгө пышкан алманын. Эң бир керектүү жери ошол жерлер болот. Ошондой дең. Мен эми бак тиккендер менен багбандардан интервью алып элекмин дең ага. Эми кийинкиде уже комментарийлер жазса, дагы жооп беребиз, а? Кудай кааласа. Муну катачылыктар, кандай катачылыктарды кылдыңыз? Ушуларды айтып кетпейлиби? Башында эми. Ушу эң бир элге айта турганым ошол. Алма эксе отдельно алма эгиш керек бир жерди, же аралаштырбаш керек буну көчөттү. Өрүк, бадам кылып. Мисалы муну алманы мен ошибка жерим 3/3 эге болгонмун. Арасыз. Жакын, мен билбестен эккенмин, жакын. Азыр эми совет беремин, эге тургандар, жаңы көчөт эге тургандарга 4/4 эксиң алманы. Анан кийин кокон гиласты 5/5 эксиң. Бу отдельный сугарылат. Бадам садамды мен аралаштырып алып, ошибка жерлерим. Бадам азыраак суу ичет, бул көбүрөөк ичет. Ошон үчүн алмага чапса алма эксиң, кокон гиласка чапса кокон гилас эксиң. Бир кыл кылсың. Бир сортто болгону жакшы бардыгынан. Анан чаңдашканы обязательно жапай алма, оноларды эгиш керек аралатып. Ари чаңдаштыруучу мөмөлөрдүн атайын, Анан кийин дагы бир жагы бар, бул алма бийик өспөйт. Өрүк кокон гилас бийик өсөт дагы, бизде күн могу жактан чыгат. Күн тарапка алманы эгиш керек, пасыраак болот. Кокон гилас эксе, кокон гилас күн бири-бирине мешайт этпейт. Кокон гилас алмадан бийигирээк боло берет. Ошол жактары бар. Ошонго карап эгиш керек тең, бой-боюна карап дагы. Күнгө күн тийиш керек. Күн тийсе бул касал да болбойт, но шире жөргөмүш дагы түшпөйт. Ошол жактары бар. Өзү азыр бизде өзү деги мөмө жемиштен кайсынысы жакшы акча болуп атат азыр мындай? Эми жакшы акча болгону кокон гилас болуп атат. Семеренка деле өзүңдө болсо жакшы да. Мисалы, семеренканы өзүң эгип койсоң, курт жебеген алмаларды жеп, мына оорулар көбөйүп атат. Ал буну табигый кылып койсо, өзүбүздүкү. Мына бардык нерсеге витамин болот бул семеренка алма. Ошондой дең. Эми буну андан дагы bundan дагы проба алып көргөн жакшы. Мына биринчи эми мына бак тиксем дегендер да, мына кичине акча кармап жүрөбүз, мал кой кылтабыз, башка кылтабыз, ошого кокон гилас эң пайдалуусу кокон гилас, Кокон гилас, кокон гилас. Анын немелери кандай? Касал-күсалга чыдамдуулугу, дагы бир башка бир оору сыркоодон кандай ал? Оору сыркоодон эме бул көчөттү тиккенде жазда бул жылаңач болот, парик сариги жок. Курт шире бунда болбойт, мисалы. Мындай болот да сыйдан болот. Бунда курт болбойт. Курт муну жердин тагынан чыгат. Астынан дең, жерге тап киргенде астына чыгат да, шире болсо жөргөн башат. Эң биринчи дарылаш керек ошол малда. Эрте жазда дарылаш керек болду. Гүлдөгөндө дары сеппеш керек мунга. Себеби бул чаңдашуу болот. Чаңдашуу болгондо айры келбейт, чаңдашуу болбой калат. Мөмө бербей калат. Бул гүлү түшүп калат мунун. Ошон үчүн коро болгондо дарылаш керек, корого чейин гүлдөгүчө дарылаш керек эрте жазда. Ошол туура маслихаттарды ошентип берет элем. Ошондой дең, мына мен бир сыйра дагы бакты көрсөтөйүн туугандар силерге мына. Атайын ушинтип будай деген агам. Агам бактарын көрсөтөйүн дагы. Анан эгер сиздин үйүңүздө бактарак болсо, агам чакырсаңыз туура кылып бутап койсо, ал жанагы эркек шактап ал жөн эле жанагы коолап деп коет бизде. Мөмө өрбөй эле түз эле бир жака карап өсүп кеткенден тургандан пайда деле жок. Ошо агамын кызмат акын берип, агам чакырып, советтерин сурап алып, билип, анан ошону бир путатып койсок, өзүбүз дагы анча мынча үйрөнүп алсак путаганды, мынакей моң карагыла мына. Монтип түз кеткен шакты кыркып, эркек шакты. Анан уторго ургачыларын мөмө өрүүчүсүн агам өзү айткандай, монтип арасын ачып, шамал кирчүү кылып, ушинтип жайылтырып,
Şimdi бутайды экен. Дагы суроолордун баарын дагы жазсаңыздар, толковый суроолор жазсаңыздар, мен кийин дагы эсепке алып келип, агаман сурап дагы сиздерге жооп айтам. Ага, эми bir пайда зыяндан сүйлөшпөйлүбү, кандай дейсиз? Майлы. Азыр эми бар жок эле акча болуп калды го, доллар кымбаттап атат. Мына бизде Нокенде май 800 сом болдубу? 700 канча сом? Чуть ли 800 сом болду мына 5 литр май. Эми ошондон бир бизнес катары кылсак болот да буну. Бизнес катары кылса болот. Эми жер чоң болсо, жерде пустой жерлер турса, мисалы, эмне кылсам экен деп башы орто откан адамдар, мисалы, бак кылсын, бала чакасы жейт, жакшыдан бак кылат дегендей. Ооба. Пайда жагы көп бул бизнес. Кокон гилес эксе деле, алма эксе деле бул товарный вид. Ооба. Сатса пайда. Анан мындай чайкана, майкана ачып алса деле болот, мисалы, сөрүлөрдү коюп, мындай көлөңкөгө. Астына дең, эгер жол болдун боюнда болсо, Жол боюнда бизнеске ыңгайлуу жерде болсо, ачып алса болот. мөмө дагы өсө берет астында. Жазында мында бизде толтуруп алат, арык парктын бойлорунда чөмүлө турган, кирине турган жерлерде. Ооба, ошондой нерселерди кылса болот, эми бош жаткыча жерлер. Бизде жер көп үчүн кылса болот да, айылда. Кылса мээнетине жараша үзүрүн көрөт. Ага, эми мону эсеп китап кылып айтып берели эми. Бир мындай реальный бирдекени бир кандай десем, мисал кылып айтайлы. 1 гектар жер бар, 1 гектар жер бар. Ошол жерге мына эң пайдалуусу гилярс деп атабыз, кокон гилярс. Ошону эгип баштасак, канча расходу бар, канча да сиздин чамаңызда эми. Эми Кудай аягын Кудай билет эми, эртең эмне болот, канча мөмө берет, канча жок. Эми бар жогу туура болуп турса, канча расход менен эгебиз, качан мөмөгө кирип, качан пайдага кирип баштайбыз. Мисалы, эң бир туура бул суроо. Себеби азыр көчөттүн түрү көп. Карлик, полкарлик, илгерки өзүбүздүн обычный көчөттөр. Бул эми эгер чыгым кетирбейм десе, 1 гектар жерге кара гиласты эксең өзү. Кара гиласты. Кара гиласты 1 жыл мурун эгип, кийинки жылы өзү улап алса, мисалы, бул бекерге эле түшөт. Бекерге түшүп калат, Бекерге эле түшөт. Бирөө путаган путактарын алып келип туруп эле улайт, бул бекерге. Анан жок, көчөттү сатып алам десе, азыр 70 сомдон 200 сомго чейин где-то 100 сомдон кетсе бир 100 миңге бүтөт бак. 100 миңге ушу биринчи расход, Менин эсебимде 100 миңге бүтөт ал. 1 гектар бакты кылса болот. Ошондо 100 миң ичинде ошо адамдар нанимай кылып эктирет, башкасы ошолор менен бүтөбү же бүтпөй калабы онга? 1 гектар жерде адам өзү эле бир 2 адам болсо бир 4 күндө эгип койсо болот. 4 күндө эгип коет. 4 күндө эгип коет. Ооба, 4 күн физиотерапия болот, ооба. Анан эгиштин туура жолдорун айтыш керек. Эккенде бизде мисалы жерди казганда 50 сантиметр казат, жерден чыккан топурак менен кайра өзүн көмүп коет. Бул жер 15 сантиметр бул жандуу жер болот дагы, нар жагы мертвый. Мертвый деген эме жан, мына витамин жок, калория. Өлө турган жер. Бизде айдоону ошон үчүн тоңдурма кылат, алмаштырып. Бул өзүнө чыккан топурак менен көмбөй, жердин бетиндеги 10 сантиметр неме менен көмүп туруп, жерди кырып алып туруп, көмүп туруп, судан куюп, суу сиңгенден кийин сиңгиче башка көчөттү эгип турса, берки сиңгенден курук топуракты таштап коет, ол курук топурак жарбайт. Тамыр шамалдабайт. Ал 100% көктөйт. Ошентип бул биринчи эккендеги немелер. Биринчи эккендегиси. Анан ошол бутоону обязательно кылыш керек экен бул. Мен өзүм 2 жыл бутабай туруп калганына дагы кечиктим. Мөмөнү кечирээк бере берет. Себеби 2 жыл өсүп кеткенден кийин, кырккандан кийин ичиң оорунат. Ал мөмө шакты чыгарып, биз жаңы шакты чыгарып тарбиялагыча бул убакыттан турабыз. Сиз алганда ушу 70 сантиметрге кесиш керек, эгиш керек, тигиш керек, бардыгын бир кыл кылып. Түшүмгө батыраак кирет. Бир 2 жыл болсо дагы утасыз убакыттан. Түшүнүктүү. Ошондо быйыл гилярсты отургузду, кара гилярсты отургузду, наркы жылы улады. Ошондо мөмөгө канча жылдан кийин кирип атат бул? 3 жылдан кийин кирет. 3 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, Кудай кааласа 3 жылдан кийин кирет. Общий 4 жыл болду берки кара гилярс. Общий 4 жыл. 4 жылдан кийин бул кокон гилярстын эң бир жакшы жери өзү тери болуп кетпейт. 1 гектарга кокон гилярс эксе, коммерсанттар өздөрү келет. Сиз кызартып бересиз, пиширип, коруп бересиз, өздөрү терип, адамдарды жалдап, өздөрү терип кетишет. Өздөрүнө жанагы экспортка ылайык кылып, Себеби кокон гилярс эккен адам
коммерсантта да билет канча тонна беришин. Себеби муну алмады. Азыр меники былтыр 1 тонна 100 берсе, быйыл андан көбүрөөк берет. Жылдан жылга уже көбөйүп кете берет бул. Хозяин да билет, и коммерсант да билет. Уже түйүнө эле баалап туруп берип коет. Оңой жагы ошол. Ушу 1 гектарга мынча акча берем деп эле? 1 гектарына мынча акча. Деп туруп баалашат да болду. Аябай жакшы экен да анда. Ушу бактын дагы бир жери мына эртең менен багымдат окусак, багымдаттан туруп алып келип эрмек кылганга дагы жакшы, аяк Кудай кааласа, бул бактын оорусу ham жаман. Касал болуп каласың. Ушу кайчыны кармап кирип, кайсы түптө кандай канча бутак бар буну билем мен. Кызыккан адам эми бул үйдө отурганда эшиктин алдына бирөө келсе да багаңа кызыгат. Ошондой эле, бул жаш баладай эле эртең менен туруп эле аралап бир жакшы таза абада чыксаң, өзүң дагы кыйла сергийсиң. Нервтерди ордуна коюп тең, кечки аякта биякта жүрөбүз. Паланча акча алган бербейт түкүнчө баякта бир иштер окшобой калат. Ардеке азыр бирден-бири шапкага кириш күчөп кетти бизде дагы. Адам муну айтып, дос жар келсе, тууган урук келсе, ушунун түгүнө отуруп, чайдамда ичип отурсаң, буям рахат. Бул дагы дең мына. Бул дагы рахат. Жаратылыштын мына. Кудайым ушуларды өстүргөн экен, мына жерге ушундай күч берип. Ошондой дең. Анан мунун айтайлы ага. Сиздин оюңузда чамада, аны эч ким билбейт, эртең эмне болушун дагы айтайын. Канча доходко жете алсак болот 1 гектардан? Сабыр кылып, мээнетин кылып, расходун кылып. Эми 1 гектардан канча алышын мен билбейм, эми сеналар да азыр өйдө ылдый болуп калат, былтыркы сена. Орто эсеп менен чамада айтыңчы. Эгер алма кылса, алма муну 20 сотиги мен алманы 1 тонна 100 алып атам да. Алма кылса түзүк эле миллионго жакын эле табат. Кокон гилес болсо 1 гектарда андан көп табат. Миллиондон көп табат. Бул эми болгондо, эгер ошол малда кар жаап, үшүгүрүп койбосо, кокон гилесте. Кудайдын берген жылы эми ала. Жанагы мөндүр-сөндүр болбой, кар жаап үшүгүрбай, мунун гүлдөгөн малына кар жаап койсоң да болбой да калат. Анан дагы башка бир түрдүү немелерден бир 5 ошондо 4-жылы бир аз мөмө берип атат, да? Жылдан жылга 4-жылы толук бере баштайт. Жыл өткөн сайын уже быйыл 20 кило алса, эмдиги жылы 30 кило, ушундай кошуп кете берет уже. Ар бир мөмөдөн, Ар бир мөмөгө 7-8 жылда уже күчүнө кирет бул. 7-8 жылда уже түшүмдү жакшы бере баштайт. Ошондо эң бир жакшы немеси айры багыш керек экен бул жерге. Кемчилдиктерим ушул, айры бага албайтам. Бир 3-4 яшык болсо, бир яшык болсо хотя бы жок дегенде. Жок дегенде. Айры чаңдаштырат эми буну. Айры жакшы чаңдаштырат, 80-90% мөмө кармайт. Бир эгер тууган урукта болсо, бир яшык алып келип турсак да болот экен, гүлдөгөн балды. Алып келип турсак, эми берип турса, аларга дагы жакшы. Бекер мындай асал топтой берет гүлдөгөн балда. Бизге чаңдаштырган пайда, анга асал пайда болот. Эми мында ачык жер жакшы да. Чөп-чар көп. Чөп-чар көп тең, кеңири мына. Кеңири. Айырлардагы канча километрден ташып келбей, сразу жерден ташып берет тең, жакын. Расход болбойт деп коем. Асалчыга ham плюс, мына дыйканчыга ham плюс да керек. Эми азыр мына багбанчылык өтө күчөп кетти. Мына бизде дагы канча өнүгө элек, Өзбекстан өтө күчөп кеткен, Өтө күчөдү. Мына YouTube'дан мен көрүп калам, ушу өзбекстандыктар ушу үйрөтүп аткан, башка кылып аткан, түрдүү советтерди берип аткан. Эми Кудай буйрса бизде дагы көп эле болуп калды. Кудай кааласа. Жолдордон көрүп атабыз, сеткалар менен тосуп. Элдер аракет кылып атат. Бул туугандар, бактындагы мен бир өзүм оюмду айтып кетейин. Бактындагы жакшы жери биз мына ушул бизде Нокенде көбүнчө пакта эгет да берди. Пакта эгет, маке эгет, башка толтура нерселер. Бирок аларды жылда эгиш керек, жылда суу коюш керек, жылда дарыларын сеп, жылда ошо бир эле нерсени кайра кыла беребиз. Бул бакта бир менет кылсак, ака, бир кичине чыдап койсок, эми жаш өткөндөн кийин бул жаш өткөндөргө доход да. Доход үйдө отуруп, пенсия тең. Пенсия. Эгип коет болду, мөмөнү берет, кичине карап коет жашында. Болду, бул сага сырттан эле келаткан агрессия болуп калат да, мындай айтканда. Ошон үчүн жерлер болсо эгиш керек. Экологияга ham жакшы бакылсак. Үйгө дагы жакшы, бала чака дагы мына бөйрөк, боору оорулар бүт ушундай химикаттан чыгып атат да, дарыланган нерселерден. Бул натуральный. Эгип койсоң өзүң бала чакаң жейт, өзүң семьяң камсыз кыласың. И майлаңа дагы көчөңө пайдаң тиет бул. Осип, мындан осип койгула биздин огороддон дегенге, мынакей. Ушу бакка мен дагы бир жылдары арзуу кылдым эле.
эми бир чыгынып кыла албай жүрөм мен дагы. Кудай буйруса, бир гектарга бир жакшы жер менен эгип алсак, өтө сонун болот эле. Бир арзуу кылып жүрүп мен дагы жете албай жүрөм. Кудай буйруса, Орозонун күнүндө бир дуа кылып койгула, мен дагы бир жетишейин туугандар. Ошо агамы чакыргызып, агам келип ушу кыркып бери үйрөтүп турса, ошонун баарын көрсөтүп турайын силерге. Ошонун доходунан жылда бир колунда жок бебечелерге бир эхсан кылып, бир неме кылып турайлы. Кудай кааласа. Садакасын чыгарып турайлы. Ага бир сизге бир эркин микрофон эми. Бу сиздин ушундай үйрөнгөн опуттарыңыздан бирөө пайдаланайлы десе, ушу үйгө келип кыркып бериң, ушу мен ушундай да бактарактарым арбайып бирдем сол өсүп кеткен десе, бир телефон номерлерди калтып жазып коеюн анда. Телефон номерларды жазып кой. Эгер кеңеш сураса беребиз биз. Кыргызстандын өнүгүшүнө кичине болсо да салымды кошконубуз үчүн болот. Кошойлу. Айтса мен туура эле консультатты берем. Сурасын. Өзүңүздүн билген опутуңуз бар эле. Өзүм билген опуттарымды айтам, ушундай деп. Эми кана эми ар бир үйдө, ар бир кыргыздын жаранында ушундай бактар болсо, эмне кылабыз да? Кирешелер келип турса, кирешелер келип турса, эми огороддор жөндөй эле жатат азыр. Эми чегара десек, чегараны талаша беребиз, ичине эчтеке экпейбиз, пустой эле турат. Ошо туура деп. Ушу бакка окшогондой тиксиң, доходун көрсүң, үзүрүн көрсүң дегендей. Ошондой. Анда сизге чоң рахмат ага. Жакшы комментарий жазсын, суроолордун талкоолорун берсин. Мен наркы келгенде дагы буйруса, келип сизге ошолорду окуп берейин, жооп берип коерсиң. Кудай кааласа. Андыктан туугандар, мына ушундай бир өнүгөйлү, өсөйлү дегендер болсо, силердин салымыңар, агамдын салымы ушу болду. Мени чакырып, шуну айтып берем деп, ушул гүлдөштөн алдын чакырган мени. Мына бүгүнкү күн экен. Кудайым ушу бүгүнкү күн ачып калган экен, бүгүн келип отурам мына. Гүлдөгөн алдында чакырды эле мени, гүлдөштөн алдын. Бир ай болоюн деп калды окшойт, эч келе албайм да. Мына силердин салымыңар бир эле лайк болсун, жакшы комментарий болсун, туугандар. Бир достор менен бөлүшүп койгула. Мына 1 гектар кокон келер сексек, же дагы бир башка нерсе, бир алма дагы бир мөмөлүн эксек, кичине менетин кылып койсок, жаштык кезде, акча бар кезде, күчүбүз бар кезде, бирөөнүн колун карабай аткан кезде, кийин карычылык келип башка болуп, ушу атабыздын курагына жетип калган кезде бул бизге доход болот. Жакшы машинени минеп, той-тойлоп, жакшы жерлерге барып, жума бүгүн деп байрамга бир башка бир жакшы пакеттерди алып, достарды бир жоктоп, колунда бар, колунда жокторду жоктоп, ушинтип жүргөнгө бир жакшы бир доход болуп турат бу туугандар. Андыктан достарлар менен ушул видеону бөлүшүп койсок, ушундай видеолор көбүрөөк просмотр алып турса, буйруса букаларды издеп, түндүк жактарга барып келгенде эле бактарактагы издеп кыдырып барып келе берем. Силердин колдооңор болсо болду. Андыктан тынч болула, бар болула. Салам алейкум барыңарга.